Манас Кыргыз элинин тарыхындагы эң чоң чыгарма, эбегейсиз зор көлөмдөгү эпос. Негизги өзгөчөлүктөрү: аны сапаттуу берүү үчүн өзгөчө чеберчилик керек. Ошондуктан анын аткаруучу манасчылары эркин кайталап айта билишет. Ар бир угуучунун кабыл алуусу үчүн эң ыңгайлуу ритмди тандоого аракет кылат. Эпос маанилүү нерселердин, Кыргыз элинин каада салттарынын, маданиятынын жана адеп ахлактык баалуулуктардын кампасы, сактагычы десек да болот. Ушул эле учурда кыргыз рэп аткаруучулары, тагыраак айтканда Бегиш, азыркы манасчы деген пикир көпчүлүк көрүүчүлөрдүн оюна келбесе керек. Рэптин жаралышы. Рэп чыгармачылыктын бир түрү катары Кыргыз элинин улуу эпосуна караганда бир топ кеч пайда болгон. Бирок ал өзүнүн калыптануу тарыхында басып өткөн. Келгиле, аны кыскача тааныштыралы. 1973 жылы Гарлем жана Бронкс көчөлөрүндө пайда болгон биринчи рэперлер түнкү кечелерде гана концерт коюшкан. Жана алардын максаты жөн гана элди рифма, кызыктуу ыргак менен кубантуу болгон. MC, аземдердин алып баруучусу деген сөз дал ушул жерден келип чыккан. Бирок жанрдын эволюция процессинде көптөгөн топтордун эмгегинин аркасында көптөгөн доорлорду басып өтүп, рэп көчөнүн чыныгы үнүнө айланды. Өзгөчө чоң салымды NWA тобу кошкон. АКШдагы кара түстүүлөрдүн көйгөйлөрү жөнүндө катуу айтып, ал тургай ырлары үчүн бийликтин кысымына кабылган. Эмесе, сиздин оюңузча идеалдуу рэпер ким? Кооз рифмалуу текстти эркин жана обондуу түрдө окуйт. Ал азыркы коомдун маанилүү маселелерин көтөрөт. Бирок маселе жанрдын мекени болгон Америкада да мындай рэперлер көп болгон эмес. Рэп иконасы Тупак Шакур көп учурда маанилүү маселелерди көтөрүп, жакшы жөндөмгө ээ болгон. Бирок ал атаандаш рэперлерди аткысы келген бандит болгон. Жана акыры өзү атылып жок болгон. Анын негизги атаандашы Бигги баарынан жакшыраак, атүгүл Тупактан да мыкты рэп аткарган. Бирок ал социалдык маселелерди дээрлик көтөргөн эмес. Ошондой эле куралдуу кол салууда каза болгон. Жада калса, тарыхтагы эң атактуу жана белгилүү рэпер Eminem социалдык ырларды жазганды салыштырмалуу жакында эле үйрөнө баштады. Болбосо жакынкы аралыкта эле өз аялын өзүнүн рэп саптарында коркутуп, үркүтүп жүргөн. Анткени менен батыш сахнасында чеберчилиги менен да, лирикасы менен да таанылган, ар дайым маанилүү маселелерге арналган тексттери менен белгилүү болгон аткаруучу бар. Кендрик Ламар. Анын All Right чыгармасы 2020 жылдагы окуяларда кара түстүүлөрдүн укуктары үчүн күрөштүн символу болуп калды. Дэмин аттуу альбому үчүн жазуучулар үчүн Оскарга барабар болгон Пулитцер сыйлыгын алган. Бул альбом заманбап коомдогу африкалык америкалыктардын өзүн өзү аныктоосунан баштап үй-бүлө жана дин темаларына чейин көптөгөн көйгөйлөрдү камтыйт. Баса белгилей кетели, мунун баары бир гана рэп альбомунда. Биздин команданын пикиринде, Кыргызстанда ушундай эле масштабтагы жана таланттагы артист Бегиш. Келгиле, бирге баа берип, талкуулаганга аракет кылалы. Рэптин Кыргызстанда жаралышынын башталгычы. Дүйнөдө рэптин популярдуулугун өсүп бара жаткан толкуну менен Советтер Союзу кулар алдында эң таанымал рэп аткаруучуларынын алгачкы дисктери Кыргызстанга кире баштаган. Аз өтпөй, рэптин алгачкы жаш күйөрмандары чоңоюп, ата мекендик сахнада музыкалык карьерасын куруу үчүн алгачкы кадамдарын ташташкан. Бир учурда алардын концерттик көрсөтүүлөрү чоң залдарды толтурган. Бирок Кыргызстандын рэп индустриясынын алгачкы пионерлеринде ошол кезде жетиштүү тажрыйба жана жөндөмдөр жок болчу. Убакыттын өтүшү менен ошол мезгилдин классикалык хиттери, мисалы Акапелла, AP Clan, 312 топторунун Подожди. Сыяктуурлары. Красотка. Сыяктуурларга орун берүүгө мажбур болгон. Мындан тышкары, акча жана мүмкүнчүлүктөрдүн жетишсиздигинен улам, чыныгы сапаттуу музыка жаратуу алар үчүн мүмкүн эмес эле.
Анткени алар эң биринчи версиядагы Fruity Loops программасында иштеп жатышкан. Толук команда, продакшн же атайын иштөө бөлмөлөрү да болгон эмес. Бул көйгөйлөрдүн натыйжасында үн абдан супсак жана сапатсыз болуп, ал тургай алар ошол кездеги тректери тууралуу кийинчерээк мындай деп баа беришет. Мисал 1. Мисал 2. Ал эми жалпы карьералары жөнүндө сөз болгондо, алардын кээ бири мындайча реакция көрсөтүшөт. Белгилей кетсек, бул жигиттердин көпчүлүгү студенттер болчу. Жана ошол кезде рэпте музыкалык карьера куруу мүмкүнчүлүгүн көрбөй, башка чөйрөлөрдө өздөрүн ишке ашырууга кетишкен. Алар бошоткон рэп сахнаны ким ээледи? Бегиш жана анын замандаштары. Бегиштин карьерасынын башталышы рэп аткаруучусу үчүн таң калыштуу эмес. Кыргызстандагы рэп аткаруучу үчүн экесе таң калыштуу болбосо керек. Бегиштин карьерасы да чакан масштаб менен башталган. Ошол учурда Бегиш достор менен Connection Pro лейблинин негиздөөчүсү Мирлан Саткынбаевдин студиясынан музыкалык жабдууларды ижарага алып жан багышкан. Анын чыгарган алгачкы ырлары досторунун сүйлөшкөн кыздарына белекке арнаган буйрутмалары болгон. Ырлар үчүн символикалык төлөм студияны жана жабдуулардын минималдуу топтомун ижарага алуу баасын жабууга гана жеткен. Бир жолу Саткынбаевке ижара акы төлөп жатып, Бегиш өзүнүн ырларынын демо версиясын калтырып кеткен. Продюсерге анын ырларынын бири жагып, Connection Pro тобунун концертине чакырылган. Биринчи жолу сахнага аттанышы менен Бегиштин музыкалык карьерасы башталды. Ал чыгарган биринчи ыры Жашоомдун рахаты деп аталат. Бул ырда Бегиштин потенциалы ачык көрүнүп турат. Мисалы бул саптар. Жакшы ырдалып, мыкты рифмалар менен коштолгон. Ал текстеги сөздөрдү кантип тандап алганына көңүл буруңуз. Бирок минусовка дагы эле чийки угулат. Үн дизайны да бир топ жакшыртууну талап кылат. Бегиштин өзүнүн айтымында ал кезде бир аз жылдыз оорусу менен ооруп, чыгармачылыктын сапатына көңүл бурбай калган. Бирок досу экөө жол кырсыгына кабылганда баары өзгөрөт. Рэпер көп нерсени кайра баштан баамдап, таразылайт. Бегиш ошол окуяны жашоосундагы өзгөрүш үчүн белги катары кабыл алган. Чындыгында ал ошол окуя менен өзүнүн гана жашоосун эмес, 10-20 жылдардагы кыргыз рэп индустриясындагы өзгөрткөн. Артисттин өзгөрүшү, чыгармачылыгын кайра баштан ойлоп чыгуусу. Бегиш өзүнүн өнөктөшү Баястан менен алгачкы кыргыз тилиндеги рэп лейбл Заманбапты негиздеп, 2015 жылы бирге Заманбап аттуу альбомду чыгарышат. Бегиштин дискографиясына көз чаптырсак, ырлардын аталыштары боюнча да ырлардагы социалдык багыттын рэпер үчүн канчалык маанилүү экенине баа бере аласыз. Ырлардын арасынан ар түрдүү темаларды таба аласыз. Үй бүлө, ата-эне, билем апалыстарга бакыт издеп учам, келем кайра балдарыңыз жүрөт сизди курчап, көрбөй калсам сизди кызым. Мен уктап жатып сен жөнүндө ойлойм, алыс болсоң ойлорумда ойнойм, жыттап жыттыңа мен тойбойм, сүйөм эч бир сүйбөй койбойм, кызым менин жарыгым. Саясат. Кара оюң сени каптап алган, айткан сөзүң жалган, канча адам добуш берип сага өз үмүтүн салган, кедирлерин сатып алдың, тактыга отуруп калдың, аяп койчу өмүр кайды, аябасаң дагы чалды, мен сени жаман көрүп эс кур. Шайлоо. Чынчык сойсоң дагы касапчыга белги, чынчып койсо дагы чочубайбы эли, кел досум эркиндикти сезели жели, терең ойлон чын жүрөктөн бергин, келечеги кыргызымдын колунда. Жергиликтүү коомчулуктун көйгөйлөрү.
bir жакадан баш. Келечек жаштардын колунда, жаңы муун адилеттин жолунда, кантип деген суроолордун бир болуп анык жообун тап, акыйкат үчүн колуң чап, калп айткандардын оозун жап, элиңди менетиң жегенди, убакыт өзү ылгайтпа, жетишет бизге кыйноолор, калп эле тарткан. Günümdük motivasiya. Сынба. Акча колдун бири, алгын досун билип, алдап тапкан акча бир жериңди кеттетилип, калса сенин оюң, жашоо чындап оюн, ойнойсуң баары бир карманыңды өмүр бою, уруштар болот биздин. Аткаруучунун өзү Суперинфо гезитине берген маегинде билдиргендей, чыгармачылыгынын башталышында угармандардын арасында популярдуулукка ээ болуу үчүн чыгармаларынын негизги темасы катары сүйүүнү тандоого аргасыз болгон. Бирок чыгармачылыктын негизги максаты катары дайыма коомго туура баалуулуктарды жеткирүү биринчи орунда турган. Мындай көз карашты өзгөчө рэп жанрында аткаруучу артисттерден угуу дээрлик мүмкүн эмес. Бегиш үчүн ар дайым кыргыз тилин жайылтуу маанилүү тема болгонун өзүнчө белгилеп кетпесек болбойт. Ал өзүнүн тексттеринде эне тилин гана колдонот. Ал эми жогоруда айтылган Заманбап альбому тарыхтагы биринчи толук кыргыз тилдүү рэп альбому болуп саналат. Альбомдо өзгөчө орун алган чыгарма эне тил. Ол жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым, төрт мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы, дайым элимдин алаканы жайы, жаратканым буйруса бере, баарыбызга начайым, мен ишенген адамдар баралар мага ишенет. Ал толугу кыргыз тилинин кыргыздар үчүн маанисине арналып жазылган. Бул чыгарма кыргыз элинин улуттук аң сезиминин калыптаныш доорунда баа жеткич салым болуп, 10 миңдеген кыргызстандыктардын жүрөгүндө терең таасир калтырды. Эне тил аркылуу Бегиш өзүнүн тилин, маданиятын жана улуттук иденттүүлүгүн коргоо боюнча маанилүү билдирүү жасай алган. Сөзүм менин энекемдики, бул жашоодо бул сеники, сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники, сөзү кымбат кыргыз элдики, элимдин жаны менен барабар жерге, илгери ата бабаларыбыз келген, улутум сүйлөсүн деп эне тил. Бегиштин чеберчилиги, кыргыз манасчылары жана акындары эзелтен эле негизги максат катары маанилүү ойлорду жана идеяларды өзүнө мүнөздүү аткаруу ыкмасы менен жеткирүүнү көздөшкөн. Рифма жана ырдын так ритмин сезүү менен берилген текст угуучунун эсинде жеңилирээк сакталат жана жүрөгүнөн орун алат. Эгерде биз Бегиштин чыгармачылыгында идеялардын жана ойлордун маанилүүлүгү тууралуу талкууну түшүнүп алдык дей турган болсок, анда анын аткаруу ыкмасы кандай? Бегиштин флоусу жөнөкөй жана көрктүү. Белгилүү манасчы болобу, акын болобу, ар бир аткаруучуда чыгарманы аткаруу учурунда үн менен иштөө чеберчилиги ар башка. Мисалы Саякбай Каралаевдин манас айтуусун башкасы менен эч алмаштырууга болбойт. Карап турду эле, атаңдын көрүл дүнүйө, тоодо колгон урчукта, жерге көлгөн тумшукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, оргуп чаң чыгат. Оргуган чаңды көргөндө, эне кеңиң жан чыгат. Атаңдын көрүл дүнүйө, оргуган чаңды караса. Мындай үн менен ырдын ритмин баса көрсөтүү жөндөмү рэп аткаруучуларда флоу деп аталат. Жана кимди таң калтырбасын, Бегиштин флоусу өтө жогорку деңгээлде. Бүтөпсүң окум сени шам чырагың жагып, менин тамчылады жашым сенин беттериңе агып. Сага болгон катымды дептериме жазып, сүйүү кептерине бердим түшүмдөн ойгонуп алып. Дүйнөнүн периси мен үчүн. Ал ар бир сөздү, ар бир ырдын ритмин үнү аркылуу чеберчилик менен жеткире алат. Тыңдоочулардын көңүлүн тартат жана ырларына тереңдик кошот. Бул үзүндүдө Бегиштин рэп окуусун оонду ыр менен аралаштырганы гана эмес, анын аткаруу стилинин өзү да кыргыз акындарынын, манасчыларынын стилине абдан жакын экенин байкаса болот. Муну менен биз Бегиштин ата-бабалардан калган мураска болгон сый урматына дагы бир жолу күбө боло алабыз. Рифмалар менен иштөө. Алгачкы кыргыз топторунун бирине таандык, өлкөнүн бардык клубтарында жаңырган атактуу хитти тыңдайлы. Мы на скуле, забытая тема, как же отдыхать целый год. Вот дилемма, бывает срастается, расслабляться, грамотно желая отдыхать. Как же, вспоминать, так же, Бишкек. Өзүңүз байкагандай, бул тректе татал рифмалар аз. Негизинен жөнөкөй тема дилемма, как же, так же сыяктуу колдонулат.
Мындан тышкары, тексттин жарымы этиштик рифмалардан турат. Аларды кыянаттык менен пайдалануу рэп маданиятында жактырылбайт. Анткени этиштер көбүнчө бир муун жана тыбыштар менен аяктайт. Демек аларды түзүү өзгөчө оорчулук жаратпайт. Албетте, 2000-жылдардын башында бардык рэптер ушундай болгон эмес. Бирок анын сапаты көзгө басарлык начар болгон. Салыштырмалуу, Бейгиш текст жазууда жогорку чеберчиликке ээ. Ал рифманы жакшы билет. Ритмикалык сезими күчтүү. Ошол эле учурда рифмага ылайыкташтырам деп, тексттеги маанисин жоготпону билет. Жөн гана угуңуз. Сенин жүзүң керемет, түбү сарадай. Ойлонбой жүрө берсең болот, күзгү карабай. Жаныңда сөзүм таппай каламын жаш баладай. Чын кызың болдум сенин ак сүйүүңө жарабай. Көңүл бурган болсоңуз, бүбү сарадай күзгү карабай, сүйүүңө жарабай сыяктуу саптардын аягында кош рифмалардан сырткары Бейгиш саптардын ортосуна уккулуктуу кошумча рифмаларды коёт. Мындан тышкары, Бейгиш этиш рифмаларын ашыкча колдонуудан алыс. Бул кыргыз тилин популяризациялоочу рэпердин көз карашында өзгөчө баалуу. Анткени кыргыз тилинде тилдин синтаксисинин өзгөчөлүгүнөн улам, этиштерди мажбурлап рифмалоого туура келет. Анткени этиштер көбүнчө сүйлөмдөрдү жыйынтыктайт. Мен сени жаман көрүппөс курсагымды ойлобойм. Урмат үчүн, хайп үчүн эмес, мен оюнун ойнобойм. Болгону элдин пикирин айтам салып бобонго. Кичинекей Кыргызстандын келечегин тонобо. Башың менен кара. Бул жерде биз 4 негизги рифманы көрөбүз. Ойлобойм, ойнобойм, обонго, тонобо. Ооба, биз атайын Бейгиштин бир нече этишти. Тактап айтканда, үчтү колдонгонун мисал келтиребиз. Бирок бул жерде да алгачкы экөө өтө жөнөкөй экенин түшүнүп, ойлобойм, ойнобойм. Бейгиш этишти бир аз башкача мүчө менен тонобо деп улантат. Рэпти жергиликтүү контекстке ылайыкташтыруу. Өзгөчө таң калтырганы, Бейгиш өзүнүн патриоттук сезиминин күчтүүлүгүнө карабастан, чет элдик рэп маданиятынын өзгөчөлүктөрүн сыйлап, анын субкультуралык артефакттарын, символдарын жана тематикасын өзүнө алып, күнү түнү түтүн сыяктуу кызыктуу табылгалар аркылуу Бакыр менен биргеликте кыргыз рэпине аралаштырып жатканы. Айтчым үчүн сен жөнүндө түшүм, тоңуп калдым үшүп, бара жатам түшүп, күнү түнү түтүн, күнү түнү түтүн, күнү түнү түтүн, күнү түнү түтүн. Айтчым Же дагы башка мисал. Баястан менен рэпте популярдуу болгон HK JTK жаңсоосун колдонуусу. Достор менен бирге бара жатам келечекке. Бары болот бизде теке, теке. Алтын убакытты биз кетирбейбиз бекер. Бары болот бизде теке. Ассаламу алейкум, кош келдим Бишкекке. Бары болот бизде теке, теке. Бары болот бизде теке. Биз Бейгиштин көптөгөн ырларын угуп, анын рэпер катары алсыз жактарын табууга аракет кылдык. Бирок таба алган жокпуз. Эгер сиздин көз карашыңыз дал келбесе, сөз түрдө сын пикириңизди комментарийлерде бөлүшө кетиңиз. А биз болсо, видеобуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Бейгиштин өздүк портрети. Кайсы бир аткаруучунун чыгармачылыгын анын өздүгүнөн ажыратып баалоо мүмкүн эмес. Айрыкча, ал биздин видеонун каарманы сыяктуу өзүн жаштарга үлгү катары көрсөтсө. Негизи видео анализдин бул этабында кандайдыр бир жагымсыз окуялар башталат. Бирок Бейгиш тууралуу андай окуяларды билбейбиз. Ал тууралуу биз билген нерселердин баары анын кесиптик ишмердүүлүгүндө жакшы адам экендигинен кабар берет. Бир нече мисалдарга токтолсок, рэп индустриясына жол ачкан алгачкы продюсерин унуткан эмес. Мирлан Саткынбаев дагы көп жылдар бою Бейгиштин чыгармачылыгына продюсерлик кылган. Каарманыбыз жаш кары дебестен бардык чыгармачылык кесиптештери менен жакшы мамиледе. Ал дээрлик ар бири менен биргелешкен фиттери бар. Курултай долбоорунун алкагында да көптөгөн кызматташтыктан жаралган жемиштерин көрсөк болот. Ошону эле башка жанрдагы аткаруучулар менен да жигердүү кызматташып келген. Мурунку чыгарылышыбыздын каарманы Мирбек Атабеков менен бирге айтчы ырын аткарып эле эмес, ага ырдын сөзүн жазган жана башка көптөгөн артисттердин ырларынын сөздөрүн жазып берген. Кызыктуу мисал, ал биринчи Заманбап альбомунун мукабасынын үстүндө иштеп жүргөндө да улуттук мотивдерге көңүл бурган. Караңгы дуалга жээктелген шырдак кандай стилдүү көрүнөрүн андан мурун эч кимдин акылына келбесе керек. Мындан тышкары, мунун баары анын жарандык милдетин аткарууга тоскоолдук кылбайт. COVID-19 эпидемиясы учурунда ал акча чогултууну жана медициналык жабдууларды, бет каптарды жана башка сатып алууну координациялап, өз каражатында бөлүп, убактысын арнап атуулдук кызматын өтөгөн десек жаңылбайбыз. Жыйынтыктоо,
Бегиш өзүнүн чыгармачылык жолунда көптөгөн жаңы нерселерди алып келди. Жана ошондой эле акыркы жылдары АКШда Кыргызстандын рэп индустриясын өзгөртүүнүн жаңы жолдорун таразалап, кошумча тажрыйба алып келди. Рэпердин айтымында, батыш сахнасына көз салуу абдан маанилүү. Анткени ал жерде өзгөрүүлөр абдан динамикалуу болот. Буга чейинки маектеринде ал Drake жана Future артисттер менен биргелешкен ырларды жазгысы келерин белгилеген. Бул чыгарылыштын сценарийнин үстүндө иштеп жаткан учурда, анын АКШдан келгенине 2-3 ай өтүп калган. Ушинтип биз Кендрик Ламардын, акындын, манасчынын өнөрүн айкалыштырган. Ошол эле учурда өз өлкөсүнүн эң терең патриоту ойдон калган рэп аткаруучу менен таанышып, анын чыгармачылыгын талдап жетиштик. Каарманыбызга мындан аркы ийгиликтерди каалайбыз. Жана эбегейсиз талантынын жаңы кырларын көрүүгө мүмкүнчүлүк берген учурду биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Себеби жок мезгил сайын кооз гүлдөрдү терейин, бүт барын арнайм, ишенип жүр ардайым, жетелешип жүрөлүчү бирибизден калбай. Беби жаным сүйлөгөнүң таттуу ширин балдай, жылдыздардын арасынан жарыкайды тандайм. Бул өмүрдүн таттуу ширеси, беби жаным сүйөрүмдү катуу билесиң.